Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Жараткан затка чексиз мактоо шүгүрчүлүктөр жана анын сүйүктүү пендеси улуу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын салам салаваттары болсун. Аллах субханаху ва таала Тавба сүрөсүнүн 18-аятында «Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал йавмил ахир». Аллах Тааланын үйлөрү болгон мечиттерди абад кылган, мечиттерде амал кылган инсандар жөнүндө айтып кеткен. Бул инсандарды Аллах Таала айтты: «Я'муру масажидаллах». Аллах Тааланын мечиттерин абад кылуучулар ман амана биллахи, ким Аллах Таалага иман келтирген болсо, вал йавмил ахири, жана кыямат күнүнө иман келтирген болсо деди. Аллах Таалага иман келтирүү, Аллах Тааланын жалгыздыгын, бирдигин ишенген, Аллах Тааланын жалгыздыгын, бирдигине ишенген инсандарды, Аллах Тааланын жалгыздыгын ынанган, тастыктаган, иман келтирген инсандардын кыла турган амалдары, жасай турган амалдары бул мечиттерде абад кылуу экендигин айтып кетти. Мындайча айтканда, биз эгерде өзүбүз мусулманбыз деп биле турган болсок, өзүбүздү Аллах Таалага иман келтирген инсандардан деп биле турган болсок, анда мечиттерди абад кылышыбыз керек. Мечиттерди абад кылуу деген эмне? Мечиттерди абад кылуу деген мечиттерде таалим, мечиттерде намаз. Мечит бул жөн эле азан чыкырылганда кирип намаз окуп коюп эле чыгып кете турган жер эмес, балким мечиттен ыйман үйрөнө турган, мечиттен адеп үйрөнө турган жер. Ошондуктан мечитке киргенде мечиттин ичиндеги амалдарыбызга таалим, машвара жана мечиттеги толук болуп жаткан сабактарга катышып турушубуз керек. Бул да болсо биздин өзүбүздүн пайдабыз үчүн. Мисал катары Сумама радиаллаху анхунун исламга келүү окуясын айтып кетели. Исламга келерден алдын Сумама радиаллаху анхуну сахабалар кармап келишкен. Мусулман эмес эле ал учурда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын Наджид деген жерге жибергенде, ошол жакка барып келе жатышып, Сумама радиаллаху анхуну кармап келишет. Сумама радиаллаху анху ал өзү Ямама деген жердин башчыларынан болгон, Ямама элинин башчыларынан болгон. Мына ошол Сумама радиаллаху анхуну кармап келгенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны мечиттин түркүгүнө байлаганга буйрук берген. Пайгамбарыбыздын буйругу менен мечиттин түркүгүнө байланып, бир күн тургандан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип Сумама радиаллаху анхудан сурады: «Ма индак я Сумама?» Сумама, сенин алдыңда эмне бар? Башкача айтканда, сен эмне кыласың? Исламды кабыл кыласыңбы же башка оюң барбы деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сумамадан сурады. Сумама радиаллаху анху ошол учурда жооп берди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: эгерде сиз кандай бир мал, байлык каалай турган болсоңуз, анда мен берейин. Мен элдин башчысымын. Менде байлык бар, башка нерсе бар. Эгерде мени коюп жиберсеңиз, канча сурасаңыз беребиз дейт. Эгерде сиз мени бул жерде кармап кала турган болсоңуз, же өлтүрүп кое турган болсоңуз, албетте менин артымдан өч алуучулар бар. Мен элдин башчысымын, менин элим сизге каршы чыгат dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпастан кетип калды. Бир күн бир түн өттү. Бир күн бир түн толук Сумама радиаллаху анху устумда байланып турду. Сахабалар ал учурда мечитте, Пайгамбарыбыздын мечитинде кирип жөн гана намаз окуп эле чыгып кетишкен эмес эле. Мечитке киришкен, мечиттин амалдарын аткарышкан, мечитте таалим халкасы жүргөн, тадрис халкасы жүргөн, мечитте сабактар уюштурулган, адеп, ахлак, ыймандуулукту үйрөнүшкөн. Мына ошол нерсени үйрөнүп отурушкан, көрүп отурган Сумамага бир күн бир түндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан кайтып келип сурады: «Ма индак я Сумама?» Кечеги эле кайра суроону кайрадан сурады. Сенде эмне бар? Сен эмне кыласың, эй Сумама? Кандай дейсиң деп сурады. Сумама кайрадан жооп берди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кечеги эле жообун: эгерде сиз менден акча, байлык каалай турган болсоңуз, мен акча берейин. Мен жакшылык кылсаңыз, мени
коюп жиберсеңиз мен сизге акысын төлөп бере аламын. Эгерде мени өлтүрө турган болсоңуз, анда артымда коом турат. Бир коом эл турат. Мына ошол эл баары сизге каршы чыгат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпастан кайра кетип калды. Экинчи күнү дагы бир күн бир түн, 2 күн 2 түн, тактап айтканда 2 күн 2 түн, 2 сутка бою Сумама устунда байланган бойдон турду. Мечиттин ичиндеги жанагы эле амалдар токтогон жок. Намаздар, таалим, башка ыйман амалдары токтогон жок. Мына ушинтип 3-чү күн келди. 3-чү күн келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан сурады. Ма индак я Сумама? Эй Сумама, сенде эмне бар? Жанагы эле суроого кайра ошол эле жооп кайтарылды. Эгерде акча кааласаң, акча берейин. Эгерде мени өлтүрө турган болсоң, артымда коом турат, баары сага каршы чыгат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпастан туруп, сахабаларга буйрук берди. Коюп жибергиле. Муну чечкиле дагы коюп жибергиле деди. Унчукпастан коюп жибергенден кийин Сумама түп-түз барып, бир курма багын түбүнө барды дагы, ошол жерден гусул алды, жуунуп, тазаланып, кайра кайтып, түз эле Пайгамбарыбыздын алдына келип, Ашхаду ан ла илаха иллаллах, Аллах Тааланын жалгыздыгына, Аллах Тааланын бирлигине күбөлүк беремин деп ыйман келтирип, Сумама радиаллаху анху исламды кабыл кылган. Мына ушул исламды кабыл кылаардан алдын Сумама мечитте 3 күн 3 түн бою устумда байланып турган учурда мечиттин амалдарын көргөн. Сахабалар кандай намаз окушат эле, сахабалар кандай таалим өтүшөт эле, сахабалар кандай ыйман үйрөнүшөт эле, адеп ахлакты кантип үйрөнүшөт эле, мына ошол мечиттен үйрөнүшөт эле. Мечиттен үйрөнүп жатканын көргөндүктөн Сумама ошол жерден ыйман келтирди. Мечит бул ыймандуулукту, мечит бул адептүүлүктү үйрөтө турган, мечит бул жакшылыкка үндөй турган жер. Мечит азыркы учурда мечиттерибиз, чоң мечиттерибиз бар, курулган, өтө кооз, ичине кирсең, кооздолгон кооздугун көрүп эле отургун келе бере турган мечиттерибиз бар. Бирок тилекке каршы ошол мечиттерибизде 5 убакыт намаз эмес, жума намаздарыбыз, айт намаздарыбыз акырын толуп келип жатат. Ооба, жок эмес, толуп атат. Бирок ошондой болсо дагы биз ар бир мусулман өзүбүз мечитте амал кылууга, мечитте толтурууга, мечитте абад кылууга аракет кылышыбыз керек. Анткени Аллах субханала ва таала ким Аллах Таалага ыйман келтирген болсо, ким кыямат күнүнө ыйман келтирген болсо, булар мечиттерди абад кылышат деп айткан. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды мечиттерди абад кылуучу, мечиттерде амал кылуучу, мечиттерди тирилтүүчү, толтуруучулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.